Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, чабандес балбандар. Аравандын Гүлбар айылындабыз. Бул чыгарылышта алдыңыздардагы жерде кашка. Аттын бир маалыматын беребиз. Ат тууралуу. Аттын ээси ошо Буркан акадан бир кыскача мүнөздөмөсүн, маалыматын сурайын. Эгерде ат жакса, алдыдагы номерлерге байланышка чыгып, соодалашып, баглашып көрсөңүздөр болот. Maşallah mınaka dostlar. Başında da attın. Çırpağanın, жеңилдигин көрсөтүп максатыбыз. Эми сиздерге ат тууралуу Буркан ака көзбүр мүнөздөмө беребиз. Бастырып тура. Буркан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык, иштериңиз жакшыбы, тынчсызбы? Машалла. Ат жаныбар тияктары жеңил куржат окшойт, жүгүргөн ат окшойт. Кудай кааласа, уш жерде местный уш жерде чоңойгон ат сайдыла. Ушул Гүлбардын аты. Гүлбарда тайлыгында келип уш жерде чоңоюп, азыр мына 9-10 чыгып калды. 9-10 жашын тегереги ба? Ооба, 9-10 жашын тегереги. Жашы ондан өйдө эмес бирок. Бир жаш баланы палван кылып турган да. Бул. Жаштайынан бери чоңойтуп. Бул минерде өзүнүн атактуу эле саяпкерлердин колунан чыккан ат. Уш жерде жаныбар чабылып, кызматты кылып, бунун кыскасы бар жогу бар сайдыла. Бардыгы бар. Иши бар, улагы бар, үйүрү бар, кыскасы далилдери менен бардыгы видеого тартылган. Буролору дагы жакшы экен, Бул ат жаныбар тарбия келген экен, тарбиясы келген. Мына келастар. Кудай кааласа Гүлбардын номер 1 аттарынын бири. Номер 1. Бул эми старотипный данчак болушу мүмкүнбү? Бул ошондой старотипный данчактерден да. Машалла. Кара куйрукту төп төз кылып жаныбар. Бою канча чыгат караке? Бою 1.55 плюс минус. Бою 1.55 плюс минус. Өйдө болсо керек дейт. Өтө көшмар, карчыктуу нерсе да кара. Көшмар дегенен, Жаныбар. Ден соолугунда айып жокпу? Ден соолугунда айып жок. Акырында мына пайпактарды ham полный чечип неме кылабыз. Тияктарымы көрсөтөбүз, Бул эми кичине зарычылыктан сатылууда. Уш жерде өзүмдүн каларым аты. Бирок бурчу стройка баштап алып, ошо стройканы бүтүрүш керек болуп, анан сатылууда булчу. Тияктарында. Булакта бир аз салы дөөлөнгөн жерлери бар экен, Ат өтө жоо сайдыла. Өтө жаныбар алдынан кирип аркасынан чыгып кетсең да аны иштеге кылбайт. Мойнубаш да узун. Бемалал жаш балдарга да өтө жоо. Туттан карматып бемалал баягындай кыла берет. Жооштугу жоош экен акыкатта. Өтө жоо жаныбар. Ошо жана пайпактарды ham алып чечип неме кылабыз. Акырында чечип көргөзөбүз, Кудай кааласа. Бу жерде баягында бизде така союп таштайт да. Ошо така союп таштаганда ушул ат алып качат бизден. Гүлбардан буга жете турган ат болсо керек, мен билишимче. Өтө күлүк нерсе да. Жаныбар. Мындай дыйканчылык иштерге кандай? Дыйканчылык иштерге дагы күлтүбаса, агат, арава бар жого жүрө берет. Бар, универсал экен да. Универсал. Далилдери бар, полный иштеп аткан. Баягы арава, кыскасы коштоп жүргөн немелери полный бар, далилдери бар. Бир кое берип койгон, эргече. Ат экен. Жаныбар, көсүбөсүн. Жакшы. Болду, бер жака. Оозу ham жумшак, өтө буроо жылкы. Кара. Буролор да жакшы. Така алып качканда балдар үч менен алып качат. Болду. Болду. Бирок тер кетпеди. Неге тер чыкпады? Ат минип турган экен, Азыр кичинексинеден минип турат. Баасына келелем, караке бир келиштирип. Бунун баасыны мындай кылабыз. 300 дебели 280 миң дейбиз. 280 миң сом. Кудай кааласа ар кандай улакка барып, чаап, текшерип, сынап көрүп ала берет. Атка жооп тең, атка жооп. Серьезный балбандардын аты. Жакшы. 280 миң сом болгондо алып салатан жемин жедирип, улак чабамын. Же болбосо мали жаш балдарга алып берем десе, жаш балдарды улакчы кылат ана сайдыла. Жаш балдар болсо алып берип койгон болсо бул өзү үйрөтөт да бул жаныбар. Содаңызды берсин караке. Рахмат айтканыңыз. Содалашабыз, баалашабыз 280 миңге мындай. Без камчы, без ничего экен да. Доставкалар болот, Кудай кааласа. Доставкалар болот, уюштурулат.
Жакшы. Соодалашыңыздар, достор, баалашыңыздар.